Familiyanızda, Hatice önünüzdeydiniz. Anarbek, Vermek, Anarbek. Doğulan yılına sahibim. 5. sınıfta 8. Doğulan yeriniz. Batken, hayır, Batken Rado, Batken. Biliminiz qanday? Cevaplı, yüksek cevap. Bugün kundagi turib yaşagan yerinizin adresi. Batken Şarı, Turgumay Saltı, 34-5. Sizlerden şu kılmış iş boyunca advokatlarında ödedik ekansiz. Hazır advokatlarında so'roq qilamiz. Turli so'roqni oldidan eskirtilib, qilmish javobgarchiligi jөнүндө бул деген билип туруп атайлап жазган көрсөтмө берсеңиз же көрсөтмө бербейли деп баш тартсаңыз Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 345 жана 346 статьялары боюнча кылмыш жоопкерчилиги түшүнүктүүбү? Колуңузга эсептен боюнча мамлекеттик айыптоочулар күнөөгө суроону бериңиздер. İş boyunca ayıp verseniz bilgilerinizi. Men Batken областық ішкі башқармалығының милициянын кайгылуу күзөт кызматынын командири болдум. Ол иштейм. Мен ошол болгон окуя күнү Баткен областық ішкі башқармалығында жооптуу жетекчи болуп тургам. Ошол учурда мага нөмөтчү Аркабаев Өмүр деген нөмөткөр болгон. Ошол чалып, телефон аркылуу чалып, кабинет болчу, телефон аркылуу чалып, Калыбек Мирлан телефон аркылуу байланышып, Турмаматов көчөсүндө чыгуу болду деп мага билдирип атат. Андан соң мен ошол учурда ошол жерде өзүбүздүн ыкчам топтоп, мен ал ыкчам топтоп өзүмдүн машинамда өзүм отургам. Ыкчам топ өзүнүн группанын баары өз специальный машинасы бар, ошого отурушуп барышкан. Барган учурда Турмаматов көчөсүнө келип баратканда, бул жерде Турмаматов көчөсүндө номер айтылган эмес, кайсы жерде экени такталып айтылган жок, просто Турмаматов көчөсүндө айтылгандан өтүп баратып, 470 Lexus ак түстөгү машинаны көргөм, өзүм жагат. Анда өтүп кеткен, бирок ал жерде чыктı деп ойлогондо жанагы группа толуп адамдар бир нерсе болгон окшойт деп адам азыркы 2-3 адам турган. Өтүп кетип, роудун алдына барып, ошол жерде роудда жооптуу жетекчисин көтөрүп чакырдым. Жирка кирип жүркө чакыр дедим, бул бир группаны чакырды, барды чыкты. Ушундай кызык болду эле, силер көрдүңөр, бирөө жарым ол жерде адамдар топтолгондор болду. Сен ичкандай ызычуу болгон жок бул жерде. Анда ошол райондун жетекчисинин тобун дагы алып, кайра ошо Турмаматов көчөсү кайра бардык. Ошо 470 автобус токтоп турган жерде Нивада бар болчу. Ошол жерде токтоп, анан ошол жерде сүйлөшүп калсак, как раз район прокурору и Баткен областынын прокурорунун орун басары Арслан Байбосов экөө турган экен. Анан ошол жерде жетекчилер менен сүйлөшүп, ошол жерде группалар келип, машинаны кароо жүргүздү. Жанагы тергөөчү опер группа эксперттер жүргүзгөндөн кийин жүргүздү. Андан соң менин ишим бүт ошол группаны организовать этип, группаны топтоп берүү болчу. Группалар топтоп чакырып, Баткен шаарынын группасы келди, Баткен шаардык иштер бөлүмүнө. Андан кийин ошо Баткен облусунун прокурору жок болуп атат деп издеш керек деп ойлоп калганда, биз жанагы ошол жерде КПСдин сотрудниктери дагы баары чакырып, участкалар менен кошулуп, издөө иштерин жүргүзгөнбүз. Менде кыскача ушул. Так, дагы суроо. Менде суроолор жанагы эмени Турмаматов көчөсүндө канчаларда бардыңыз? Мына барганда кимдер бар эле? Анан эмнени байкадыңыз, шуну айтыңыз. 22-30 чамасында болуш керек. 22-30 чамасында болуш керек. Мен өтүп баратканда ошо сол жакта Lexus 470 турган, оң жакта Нива турган. Бирок 3 эле адам болгон. 3 эле адам мындай сүйлөшүп турган да. Анан ал жерде алар жакалашып, урушуп эч кандай жөнөт ушкандан кийин жөнөтүп кеткен. Дагы барып, роудга барып. Анан ошол роуддан группаны топтоп чыгарганбыз.
Келгениңизде кимдер бар экен? Кайра келген. Кайра келдиңиз туура? Кайра келгенде ошол калк милис бар болчу. Машалла. Мирлан деген. Баткен районунун прокурору. И Баткен областынын прокурорунун орун басары Байбосунун Асланов. Ана дагы бир бейтаныш бирөө бар болчу, мен аны тааныбайт элем. Ошондо опер группанын башчысы болуп сиз биринчи барып атасыз, ошондойбу? Аркамдан эле чогуу опер группадагы барган. Барганда кандай жумушту аткардыңыздар? Ким эмне иш кылды? Барганда барып эле сразу тергөөчүгө Баткен шаарынын тергөөчүсү, Баткен УУдун тергөөчүлөрү, опер группага ыкчам оперлер келген. Ошолор өздөрүнүн жумуштарын аткарып келип, жумуштарына тапшырма берген. Машина кандай абалда эле көрдүңүз? Машинаны көргөн сырттарында кандар бар болчу, кан тактар. Ачык беле, жабык беле кандай? Ошону точно эсимде жок. Ачык беле, жүрүшү бар беле, жок беле. Аны байкабадым. Жок, байкагам. Эми башкасы көрдүм. Барып адвокат сөйүн бар. Адвокаттар Кунбуров, Жайчыбеков, Суромон. Вы айтсаңыз, жана ошол барганыңызда бычак көргөнсүзбү? Машинада. Ооба. Өзүңүз көргөнсүзбү? Каерде көргөнсүз? Багаждан чыкты беле. Өзүңүз көрдүңүзбү? Анан калк милисинин үйүнө баргансыз? Жок. Барган эмессизби? Калк милисти качан көргөнсүз? Каерде? Калк эместе мындай эле көргөнүм эле мындай экөөбүз менин бааны мындай тааныбайм. Жок, ошол окуя болду. Окуя болгон күнү көргөн жок. Эртеси күнчү? Жок, мен аякта шаарга барган эмесмин. Ошол областында. Так, адвокат Жайчыбеков, сурооңуз барбы? Siz айтсаңыз, оперативный топты алып келген атасында кимдер эле ошол? Так. Тергөөчү Бидан Мирлан болчу. Ыкчам өкүл Мамыкулов. Баткен областында. Мамыркулов да? Мамыкулов. Так. Эксперт келген. Ким эле? Акыл. Фамилиясын унуттум, Акыл. Аты ким? Акыл. Фамилиясын унуттум. Ушунда саат канча эле? Примерно 22:30 чамасы. Так, андан дагы суроо барбы? Жок, бул кимде? Кайташ калып суроо барбы? Тактоо эле. Суроо. Ушул барган мезгилиңизде машина турган экен да, туурабы? Кандай турган экен машина? Ошо сол жакта негиз турган, оң жакта. Роуд тараптан кетип баратканда сол тараптабы же оң тараптабы? Роуд тарап болгондо анда оң жакта 470 болот, сол жакта Нива болот. Ошондо Байбосун зам прокурор менен Мирлан машинанын жанында турган экен, да? Анан кийин оперативный группа келди, силер бир чыгасыздар да, туурабы? Ал экөө бүтүп алышты силер, да? Дагы башка суроо жокпу? Анда болчу. Кийинки бөлүмдөгү